бүгүнкү боло турган түз эфирдин мындай мааниси, мазмуну мындай да. Биз могу Кудай берген базарды, беш сарыны, авторынакты баардыгын билебиз да. Бул эмне болгон базарлар, түйү кандай болуп түптөлгөн, кимдер аркылуу келген, кимдер азап чеккен, мынакей ушуга окшогон мамлекеттердин баардыгын түптөлүп турган күчтүү мамлекетти тоноп жеке менчикке бөлүп кеткен, мисалы Кудай берген базарын деле биз коркпой эле акырын мыйзам негизинде беш сары экөөнү чогуу кошуп туруп мамлекетке алып койсок болот. Анткени беш сары деген торговый комплекс бул баягы уялчак депутаттыкы танка менен кашкыраткан. Мына биз ошол жер мурда парковый зона болгондо, Кыргызстан эгемендик алып мүңгүрөп турган учурдачы, анан ошол жерге баягы бул өзү волейбол федерациясынын президенти болуп, ошол учурда мүңгүрөп турган элди Жолдошбаев ошойдон бир момент пайдаланып, ушундай бир спортсмендерге бир жакшы бир условия түзүп берем деп Жолдошбаев одан эме кылганда мындай кулакка тээп, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн көп нерсени алып кеткен да. Мына ушу беш сарыга окшогон торговый комплекстин баары мамлекетке алсак, мына аларчаны да алып коюшпадыбы? Бизге мамлекеттин казынасына аябай көп акча түшөт. Бул азыр Кудай бергенден бүт эле Элвира Сурабалдиянын мындай айтканда чөнтөгүнө түшүп атат да. Биз Кудай берген базарды Жыргалбек Сурабалдиев кандай кылып муну өздөштүргөн, Ырысбектин убагында, Акаевдин убагынан бери, анан кийин эмненин негизинде өлгөн, бул баардык кыргыз элине белгилүү да. Мындай өздөрүнүн урпактарына келечек түзгөн, биздин кыргыздын мындай байлыктарын бир бандиттердин бир тобу ушундай бир бөлүшүп, ичара келишип, сиздин биздин ырыс-кыздын баары тоноп алган. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздер мынакей жакшы иш баштадыңыздар да. Эми ушунун өтөсүнө чыкыңыздар. Сурабалдиева, Элвира Сурабалдиева, ал базар сиздин атаңыз, ал базарды мындай мээнети менен алган эмес. Сиздин ал базар сиздин атаңыз Жогорку Кеңештин депутаты болуп, члени ОПГ болуп, бир нече мафиялар менен мындайдыр бир келишим түзүп, чоң бир арам байлык чогулткан десе мен жаңылышпайм. Балки Элвира Сурабалдиева ушудан кийин мени сотко бериши мүмкүн. Бирок бул сотко бериштин эле казети жок. Анткени ошол бандиттердин дүйнө талашынын ортосунда курмандык болгон Элвира Сурабалдиеванын папасы Жыргалбек Сурабалдиев. Аны элдин баары билет. Биз кыргыз эли бир ууч, бир 60-70 кишиге жалпы кыргыз элинин байлыгын карматып койбой, биз өзүбүз да көмөктөшөлүк. Билгендерибизди айталык. Бул мамлекет сизден бизден түптөлөт. Урматтуу кыргыз элим. Азыр кайсы жерге барба, любой точкада бүт байлардыкы. Бүттүгү байлар. Мына ушуга окшогондордун баардыгын Кыргызстанды 34 жылдан бери кемирип, жаш козунун этинде кемирген уурлардын баардыгын тиштерин сындырып буларды мамлекет мындай айтканда кулакка тартыш керек буларды. 17-чи үркүндөгүдөй кылыпчы, бүттүгүн дүйнөсүн баарын текшерип, мамлекет алып коюш керек буларды. Булар баардыгы уурулар. Буларды аяп совсем кереги жок. Элвира Сурабалдиева, сиз чекчеңде ойлой койсоңуз болот. Сиздин атаңыз ОПГ болгон. Жогорку Кеңештин мандатын алып, ал мындай айтканда ОПГ болгон. Ошол байлык талашып, бири-биринин буттарын сындырып, бири-бирин чаап, акыры бири-бирин атып өлтүрүшкөн да. Мына ушуга окшогон непонятный базарларды, түйү арам окот менен түптөлгөн базарлардын баардыгын алып келиш керек мамлекетке. Анан көп айтат да, Салымбековго тийбегиле, анан тиге тийбегиле депчи. Салымбеков Дордойдо иштегендерге жананча 60 000 кишиге 4 эле туалет салып берген. Мындай айтканда 4 эле туалет. Эч бир Дордойдо условия жок. Мисалы мамлекет алса Дордойду,
гостиницалар болот ичинде, автостоянкалар болот. Мындай талапка жооп бере турган базарлар болот, мамлекет өзү көзөмөлгө алса. Анан бардык тапканын бардыгын Салымбек менен Сурабалдиева, ушуларга окшогон частный бизнесмендердин баары бөлүп алып атпайбы? Ушунун бардыгы казынага түшсө болбойбу? Анан бир пас деле мындай тигинин кишиси болуп, бунун кишиси болуп мындай чыга калбаш керек да, урматтуу достор. Тиге пайдаш көрүп, буга пайдаш көрүпчү. Биз кыйналып атканда бизге бул мамлекетти тонуп алгандар пайдаш көргөн эмес. Эми мынакей азыр убакыттын учуру келди. Буларды алып келип туруп полный камаш керек, мыйзам чыгарып алдын атыш керек булардын. Коркпой, бир Кыргызстанда мындай 40тан ашык мындай известный урлар бар да, Акаев Нуандан берчи. Ошолордун бардыгын чыгып деле атып коюш керек буларды. Мына ошондо мамлекет порядокко келет бизгечи. Конкретный порядок болот да. Bizde mıyzanın negizini atpazan мамлекетти тоногонуң тоногон. Мынакей биягынан УКМК күнү түнү кармап Турсичен алып чыгып атат. Бул жагынан пачкалап кармашып атат да. Кайра пачкалап визитка алышып атат. Анан мен мындай Элмира Сурабалдыга кайрылып кетет элем да. Сиз ал базар атаңыз дагы бир жолу айтайын. Эч качан мээнет менен алмаза базарды курган эмес. Анан же бир Кудай бергенде шарт жок. Мына карагылачы, элдер байкуштар бутуна сызып өтүп, кереден кечке чейин иштеп, күнү түнү. Эртең менен саат мисалы дордой 4-тө алсыза, кечки 4-кө чейин как сөөгүн какшат иштеп, тапканын жарым Салымбекке коруп берип атат да. Ошо урматтуу достор, ушу базар маселелеринин бардыгын биз могу бийликке жардам берип, ушу бийликтин ушундай бир эмелерин колдоп турушубуз керек. Мындай алдыга кадамдарынчы. Анан көптөр айтып атпайбы, бул бийлик каракчы бийлик болду, бизнесмендерди тонуп атат, тиги бул кылып атат деп, бул бийлик каракчыларды мамлекетке обратно кустуруп атат да. Бул бийликти каракчы деген өзү мындай жарашпай калат да. Мамлекетти 34 жылдан бери тоногон каракчыларды кустуруп атат. Сиздин, биздин келечек үчүн булар тытышып атат да азыркы учурда. Ушу бийликти до конца колдоп коелук. Барыңарга кутмандуу кеч калайм, урматтуу достор. Оорубагыла, ден соолукта болуп, журт ичинде аман болгула. Салам алейкум.